Президент Садыр Жапаров Ош шаарына жана Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Кара Суу районундагы курулуп жаткан Евразия групп индустриалдык логистикалык паркына барды. Мамлекет башчыга объекттин аянты 5 гектарды түзөрүн маалымдашты. Жер ички инвесторлорго колдоо көрсөтүү жана аймактардагы өндүрүштү өнүктүрүү максатында сынактык негизде мамлекет тарабынан бөлүнгөн. Долбоорго ылайык объекттин аймагында 3 өндүрүш аянты иштемекчи. Трикотаж кийимдерин тигүү фабрикасы, трикотаж кездемесин токуп чыгаруу фабрикасы жана жип өндүрүү фабрикасы. Бүгүнкү күндө индустриалдык логистикалык парктын курулушу 70% аяктап калды. Полный запуск канчада болуп калат ошондо ушу жылдын аягына чейин кылып каласыңарбы? Жок, мына 15 күн ичинде биринчи техник архитектор кылабыз. Кыздар менен экинчи жылы 50-ге машинаны даярдап атабыз. Биз заранее үйрөтүшүбүз керек. Бир аппаратураларыңар баары качан келип бүтөт ошондо? 4-октябрь открытие кылабыз буюрса иншалла. Уже оборудование жарым келген, ушакта. Келген, бир-эки процедуралар бар, эми бузун Президент Садыр Жапаров Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жаңы корпусунун курулушу менен таанышты. Анда 54 окуу бөлмөсү, китепкана, ашкана, конференц-зал жана компьютердик класстар камтылган. Жаңы имараттын долбоорунда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана улгайгандар жогорку окуу жайларга тоскоолдуксуз кириши үчүн пандус жана лифт орнотуу каралган. 5 кабаттуу жаңы окуу имараттын курулушу 2021-жылдын ноябрында башталган. Жалпы аянты 3,6 миң чарчы метрди түзөт. Мамлекет мугалимдик кесиптин өзгөчө ролун белгилеп, курулушту 2023-2024 жаңы окуу жылынын башталышына карата бүткөрүүнү тапшырган. Кыргызстандын эки аймагында айыл өкмөттөрдүн саны кыскарып 240 миллион сом үнөмдөлдү. Тагыраагы административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча пилоттук долбоор Ысык көл облусунун Төп районунда жана Нарын облусунда ишке ашырылган. Нарында 63 айыл өкмөт 27-ге кыскарып 100 миллион сом жана Төптө 13 айыл өкмөт 5-ке чейин азайып 140 миллион сом үнөмдөлгөн. Жыйында өкмөт башчы өлкөнүн бардык аймактарында административдик аймактык реформаны жүргүзүп, 1-ноябрга чейин аяктоо тапшырмасы бергени айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чолпон Атада административдик аймактык реформаны талкуулоо боюнча облус башчылары жана район акимдери менен жыйын өткөргөн. Жылда спорт тармагына 950 миллион сом бөлүнүп келсе, 2023-жылга 1 миллиард 620 миллион сом каралды. Бул тууралуу Алтынбек Максутов билдирди. Министрдин айтымында спортчуларга тамак аш үчүн буга чейин күнүнө болгону 84 сомдон бөлүнүп келген. Ал мындан тышкары футбол талаасын жана ат майданынын башка жакка которуп коюу боюнча инвесторлор изделип жатканын кошумчалады. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Улан Жусупов Англияда сезондук иштерге тартылган кыргызстандыктар иштеп жаткан фермаларга барды. Мекеменен билдиришкендей, Улан Жусуповду Британиянын Кыргызстандагы элчиси коштоп барды. Аталган жумушчу сапардын алкагында эки өлкөнүн элчилери Кыргызстандын жарандарынын жумушчу, тиричилик жана жашоо шарттары, ошондой эле коопсуздук эрежелеринин сакталышы менен таанышып, түшүмдө жыйынуу жана иреттүү жерлерин карап чыгышты. Британия өкмөтүнүн 2023-жылга Кыргызстан үчүн квотасы 8000 сезондук жумушчуну түзөт. Бишкек шаарында соңку бир аптада жол эрежелери удуну бузулган 5570 учур катталды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлады. 21-июлдан 27-июлга чейин өткөрүлгөн рейдте автоунааны мас абалында башкарган 44 айдоочу кармалган. 40тан ашуун кишиге унааны айдоочулук күбөлүгү жок айдап жүргөнү үчүн айып салынган. 134 көрсөтүлгөн ылдамдыктан ашса, 408 айдоочу автоунаа каражатын тиешелүү каттоосу жок башкаргандыгы аныкталган. Жалпысынан 741 унаа атайын токтотуучу жайга киргизилген. Тазалык муниципалдык ишканасы Бишкек шаарындагы таштанды аянтчаларын жууп тазалоо, контейнерлерди оңдоо, сырдоо, дөңгөлөктөрдү алмаштыруу иштерин улантууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, ар бир райондо 2ден бригада иштеп жатат. Бир айдын ичинде шаар боюнча 220 таштанды аянтчасы жана 1200 контейнер оңдолду. Таштанды аянтчаларынын толук жараксыз болушу бул таштандыларды башаламан чачууга, айлананын көркүн бузуп, ар кандай жуугуч дооруларды жугузууга шарт түзөт. Ошондуктан ишкана биринчи кезекте таштанды таштоочу жайлардын тазалыгына жана толук иштешине көңүл бурат.
Россияда өткөн бильярд боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык бильярдчы Азиз Мадаменов экинчи орунга ээ болду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык 30-июлда Екатеринбург шаарында бильярд боюнча Екатеринбург башчысынын кубогу эл аралык мелдеш аяктады. Чемпионатка Кыргызстан, Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Молдовадан динамикалык пирамида боюнча 63 чебер катышты. Мелдештин негизги байге фонду 2 миллион 800 миң рубльди түзөт.